Чыныгы жашоодон алынган тасма. Каармандардын аттары өзгөргөн. Байкем, сонун кийимдерди алып келген турбайбы? Кандай зыңкыйган жигит болуп калдың го сен? Апей, сага эмне болду? Мен силерди сагынат экенмин. Ал жакка окуп эле коюнчу. Не, сен интернетте балдар сабак атабы? Жок, ал жакта досторум көп. Көппү? Иә, кана. Ким күчтүү? Кана. Азамат, сендей күчтүү, чоң, акылдуу балдардын достору көп болот. Сагынба, макулбу? Барын салдыңбы? Ооба, барын салдым. Эжеке сертең менен эртеп алып келдиген. Сиз алып келген жаңы кийимдерди салам, анан баары даяр болот. Жактыбы бар? Бар жакты, рахмат байке, аябай жакты. Мен сага бат-бат барып турам, макулбу? Анан каникулга чыкканыңда экөөбүз көпкө чейин барабыз бирге. Ооба. Анакей, муну алгыныңдагы көпкө ойногон. Мээң күчтүү болот, катуу болот. Акылдуу болосуң, макулбу? Мына жей кой. Бар ойнерейми? Зарипа? Ай, бул магабы? Анакей бул дагы сепичкасы да бар. Ай, абдан сонунго. Анакей шурусун дагы тагып. Ай, аябай сонун турбайбы? Барган жактарга жетип. Бул жерде көйнөктөр, үч барын бар. Зең. Телефон бу. Анакей телефон жаңы. Англисче отуруп койдум баарын. Мындан сен орусча, англисче интернетке киресиң. Жакшы болбойду? Канча сомго алдыңыз? Акчасын не аласың? Канча? Ала берди. Ибаса. Айылдагы мугалимиң менен сүйлөштүм. Аттестатың менен паспортуңа акча салып берем деп. Сен азырынча ушул жерде иштеп тур. Кийинчерээк чач тараш болобу, же швея болобу, же ашпозчу болобу. 1-2 айлык курстарга окутам, макулбу? Макул. Андан кийин көрүп жатабыз. Чоң рахмат. Дагы. Аз бар кылам, макулбу? Зарипа, батириңдин акчасын төлөп кой. Жакшылап окуп тур, макулбу? Макул. Мен кеттим. Кулдуу кыздар менен таанышам. Үйлөнүүгө даярмын. Баардык шартым бар. Жаш кыздар менен таанышам дейт го. Чалып көрсөм. Алло? Саламатсызбы? Ооба. Атым Зарипа. Кээде түн бир убакытка чейин иштеп калам. Ооба. Макул. Зарипа? Бүгүн иштерди эртерээк бүтүргөнгө аракет кылалычы, Макул, аракет кылайын. Мен бүгүн бир жигитке жолукмакмын. Сен жигитиң барбы? Жок. А мен жигиттерим көп. Биринен өтүп бири жакшы.
тамаша. Сүйүнүн көзү сокур дешет го. Ошо чынбы? Жок ай. Ким айтат антип? Сүйүнүн көзү деген чоң, чек экен. Койчу. Кантип эле? Эгер сен периштелердин тили менен сүйлөсөң, же бир укмуштуудай билимге ээ болсоң, байлыгыңдын баарын ар кимге чачып, анан бирөө үчүн өзүңдү отко таштап, өлүмгө да даярмын деп, бирок сүйүң жок болсо, анда сен каңгыраган эле жессиң. Эме? А сүйүнүн көзү кандай болот? Сүйүнүн көзү деген өз пайдасын издебей, жамандык кылбай, өзүнүн жанындагы адамды жогору коет. А адамдар көргөн көзүбүз, уккан кулагыбыз менен сүйөбүз. Ошондуктан адамдар сокурбуз. Акылмандар айтмакчы, сүйүүнүн көзү жүрөктө болот. Де. Бул жерде эмнеге иштеп атам билесиңби? Билбейм. Эмнеге? Анткени мен ата-энемдин акчасын алгым келбейт. Ата-энем кадыр барктуу, элге таанымал, жада калса башка элдердин көйгөйүн чечкенге акылдары жеткен акылдуу адамдар. Анан? Мени бир эмесчи, 2 окуу жайды бүтүртүштү. Акча, кийим, тамак аш баардыгы жетиштүү. Баардыгы бар. Үйдө баардык шарттар бар. Анан эле жай келгенде мен колума акчаны карматышат дагы, каалаган жагыма жалгыз эс алганын жөнөтүп жиберишет. Ай, анда, аябай сонун. Ооба сон. Ата-энем айтат. Сага баардыгы жетиштүү, баардык нерсең бар. Сага дагы эмне керек дейт. А бирок менин кандай көйгөйлөрүм бар. Алардын кам көрүп аткандарынан да башка нерсеге муктаж экенимди чечкенге акылдары жетпей да, билбей да коюшту. Ата-энең эмнени билиши керек эле? Мен үчүн жок дегенде алар жумасында бир жолу убактыларын бөлүп, мени менен сүйлөшүп, сырдашып койсо болмок да. Эй, сен эмнени түшүнмөк эле? Зарипа, мени кечирип койчу. Катуу түйө болмок окшойм. Сонун көйнөк э? Сон көйнөк. Могул жактары сон тиги. Билесиңби? Сен менин ушундай отурганыма абдан кубанычтамын. Сен татынакай кыз экениңди телефондон үнүңдү укканда эле билгем. Сенин ар бир кыймылың, көздөрүң мени элжиретип баратат. Байкашымча, сен өзүңдүн ишиңе дагы тыкан так аткарган акылдуу кыз көрүнөсүң. Билбейм, өзүмө байкалбайт деле. Сенин колдоруңду, назик колдоруңду кырмагандан да чочулап жатам. Бирок мен сени бийге чакырам. Мен бийлегенди билбейм да. Мен сага үйрөтөм. Ошон үчүн чакырып жатпаймбы?
бул жер жактыбы? Ооба. Аябай кооз жер экен, мен мындай жерге биринчи жолу келишим. Бардыгы сен үчүн. Сиз мага акча берем деп жатпадыңыз беле? Эмнеге антип айттыңыз? Жөн эле. Сендей акбудай болгон кызга өзүмдүн тунук сезимимдин белгиси катары тартууласам болобу? Билесизби? Мага сиздин акчаңызга караганда айтып жаткан ар бир сөзүңүз акчадан да кымбат турат. Анда сен үчүн? Башым. Бүгүн канча упаковка кылабыз? 200 упаковка кылабыз. Салкынай, Ооба. сен актуу болгуң келеби? Ананчы? Эмне болду? Анда сен ата-энеңди кечирдиң да, Ай, жок ай. Алар тууралуу уккум да, ойлонгум да келбейт. билесиңби? Качан сен ата-энеңди кечирип, алар менен мамилеңди оңдогондо бактың ачылат. Ата-энелер деле адашат да. Кечирим бул бактылуу жашоонун ачкычы, сыры. Же өзүң айткандай, сенин жүрөгүң сокурбо. А мен ата-энеме баары бир ыраазымын. Мен жарык дүйнөгө алып келишкенине. Атамдын кайда экенин билбейм. Аны сагындым, көргүм келет. Тетилерди алып келе аларсың. Biraz бүтүп калды да. Ооба. Зарипа! Эй, Зарипа! Зарипа, не oldu sana? Zarip'a değil! Ay gece adamla! Ay gece! Zarip'a! Gözünü atıyor! Aç koy Zarip'a! Aç Zarip'a! Ay teyzemden su at gel! Ay Zarip'a! Yok! Ana bunu söylüyorsa! Anlayacağım! Bir şaşırıyoruz bize! Anlayacağım! Çok! Бул кыздын кимиси болосуз? Бир тууган байкеси болом. Байкесизби? Ооба. Карындашыңыздын күйөөсү барбы? Жок. Эмнеге? Жашы канчада, паспорту барбы деги? Жакында 16-га толот, паспорт алып элек да. Деги айтыңызчы, эмне болду? Сөздүн ачыгы карындашыңыздын боюнда бар экен. Ошон үчүн уксуз ичип алып өлөм дептир. Албетте бул сөз сизге оор тийип атат. Бирок болор иш болуптур. Карындашыңызга сиздин жардамыңыз керек. Жакшы сөзүңүз, жакшы мамилеңиз. Рахмат. Дагы 3-4 сааттан кийин кайталайбыз. Ага чейин жазып турасың.
кечириңиз. Болду Зарипа, болду. Мени сүйгөн көңүл бурган адамды таптым окшой деп ойлогом. Бирок мени алдап кетти. Сен Сабишин, сен мындайын жаңылбайсың. Болду эле, мен сени жакшы көрөм. Зарипа. Жаша. Сен күчтүү кызсың, болду. Болду, Зарипа, ыйлама. Болду, баары жакшы болот, ыйлама. Акыркы убакта биздин балдарыбыз тарбиясы төмөндөп кетти, мээрими калбады, ар кандай жаман жолдорго барып атат деп биз улуулар көп эле капа болуп атабыз. Чындыгында мунун бардыгы улуу адамдардан өзүбүздөн көп көз каранды экенин унутуп калдык. Себеби дегенде эгерде алып көрсөк, могу тышта алган балдарды ата энеси жок чоңойгон, же болбосо ата энеси эрте күндө каза болуп калып, жетим калып, ар кандай үйлөрдө чоңойгон балдарды алып көрсөк, аларга эмне жетпейт? Аларга ата эненин жылуулугу, мээрими, алардын жолго салган тарбиясы жетишпейт экен. Андай балдарды кийин бир башка бир үй бүлөгө барса, же бир жакшынакай коомго аралашса дагы аларды тойдуруп, курсагын карап, кийимин кийгизе алабыз, бирок аларды тарбиялагандан, аларга мээрим төккөндөн өтө эле кечигип калганыбыз сезилип атат да. Андай балдар кийинки убакта өзүнчө өз алдынча бир оокат кылып кеткенге өтө эле кыйналып калышат экен. Эгерде кыз төрөлүп, энеси өлүп калып, бир туугандар алып кетсе, баягы эненин жылуулугу жок, баары бир сүйүүгө тойбогондугу көрүнүп турат. Кийинки турмушка курганда ал ошол өзүнүн ичине тойбогон нерсе, чөйчөккө толбогон нерсени кимге төгүп бере алат? Ал ошол жерге барганда өзүнүн баркын билбестен, өзүнүн кандайдыр бир дайыма мындай киши менен кенен отуруп сүйлөшкөндөн алыстап, алар көбүнчөктү стресске, депрессияга абдан жакын балдар болуп чоңуйшат экен да. Биз айтабыз, мектеп жооп бериш керек, коом жооп бериш керек, ден соолугу начар болсо врачтар жооп бериш керек деп. Чын-чынына келгенде мунун бардыгы ата эненин үйүнөн, баланын төрөлгөн күнүнөн баштап, улуу инсандар, ата энелер, баягы мен иш менен занят болуп отурам деп даже тирүү ата энеси туруп дагы кээ бир балдар башкача тарбия алып калып атат. Себеби дегенде биринчи биз аларга тамак бермей, курсагын тойгузмай деп эле эң негизги биздин энелик милдетибиз болгон тарбия берүү, мээрим берүү милдетибизди унутуп баратабыз да. Урматтуу ата энелер, силерге кайрыларым как эне катары, как үй бүлөлүк психолог катары балдарыбыздын тарбиясына, балдарыбыздын бактысына, келечегине, алардын ден соолугуна биз бирөөлөрдү милдеттүү дебестен биз өзүбүз кам көргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ар бир үй бүлө, ар бир ата эне эгерде балаң бактылуу болуп, келечекте жакшынакай, тарбиялуу, илимдүү, ыймандуу бала болуп чоңойсо, ал сенин гана бактың, ата эненин гана бактысы. Алар кылган бүт жакшылыгы биз үчүн гана арналарын билишибиз керек. Ата энелер да, балдарыбыз да сүйүүгө, мээримге, бирөөнүн көңүл бөлүүсүнө муктажбыз. Бирок тилекке каршы өз убагында, керектүү учурда бири-бирибизге сүйүү бере албаганыбызда, башка жактан сүйүү, жакшы мамиле издеп, адашууларга, жагымсыз окуяларга туш болобуз. Бирок жеткилең, ченемсиз, ыйык сүйүү жараткан Кудайда. Ал гана сени чыныгы, таза сүйүүгө толтура алат. Ошондо сен да башкаларга чыныгы, жамандыкты ойлобогон, эсептешпеген таза сүйүүнү бере аласың. Ошон үчүн эң биринчи Кудай сени сүйө турганын бил.